Sağ olasыздар, урматтуу депутаттар. Мыногу азыр камсыздандыруу компаниясы бизге айтып кетти. Канча төлөдүк дедиңиздер? Кечиресиз. Төлөнүп берген сумманы айттыңыз. Төлөө берген сумманы. 73 миллион сом. 73 миллион сумманы biz азыр бу жерде угуп атабыз. Кыргызстанда эч ким билбейт 73 миллион төлөгөнүңөрдү. Ошондой жанагы кырсык болгон үйлөргө төлөп бердиңер, туурабы? Туура. Канча убакыттын ичинде төлөдүңөр ошону? Bir айдын ичинде, бая 73 миллион bir жылдын ичинде. Өткөн жыл. Ал ошо камсыздандыруудан түшкөн акчадан төлөдүңөрбү? Туура, ооба. Биз былтыр 20%га көбөйттүк эме охватты. Уже 250 миң турак жайды камсыздандырып койдук. Ушул маалыматты силер мына азыркы лотерейге окшотуп эле ошол силер төлөп атканды теле аркылуу мында реклама кылып туруп элдерге түшүндүрүш керек. Ошол дагы стимул берет. Мына күйүп кетеби үйү, кандай абалда страховка камсыздандыруу иштейт, ошолорду көргөзүп, элде маалымат болсо, алар деле ошонун кызыгууда болот. Азыр айтып аткандай, Бактык Үчүнчү айтып кетпеди, ошол 100%-тин бир 20%-ге 10% канчасыга жетет. Бирок эч ким жанагы эме болгон эмес, ошон үчүн канча кайсыл убакытта төлөнгөн, ошону реклама аркылуу чыгарып коюшуңар керек. Элге жетиш керек да, көргөзүшүңөр керек. Жарайт. Анан дагы бир суроо камсыздандыруу компаниясыга. Каржы маселеси силер айлык маяналарды ошол камсыздандыруу түшкөндөн аласыңарбы же башка жактан каржы булак барбы? Бизде бюджетте бөлүп берген да. Бюджет бөлүп берген. Бирок ошол түшкөн акчадан эмес, Жок, түшкөн акчаны бүт бар эмес, өзү бар эме да, административный расходдор. Ошол түшкөн ашкандар административный расходдор эсептелет, выплаталар, убыткалар эсептелет. Анын калганы акча бюджетке түшөт. Бул азыр мамлекеттик камсыздандыруу компания, Ооба. Азыр жеке менчик камсыздандыруу барбы? Азыр жеке менчик компаниялар жок иштеп аткан. Бизде азыр бир гана ушу мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы турак жайды камсыздандыруу боюнча ишти жеке алып барып жатат. Мына автоунаалар боюнча жокпу жеке? Автоунаалар боюнча жекелер иштейт. Иштеп атат бүгүнкү. Ооба, иштеп атат алар дагы. Бул боюнча айта кетсек, негизи мына 24-жылдын аягына 33 миллион 726 миң сом төлөнүп берилди. 24-жылдын ичинде. Автокырсыктардын негизинде. Ошол боюнча дагы элге маалымат бериш керек. Мына азыркы айткандай, ончо төлөндү. Мына үйлөргө канча төлөндү. Ошол дагы элге стимул болот. Мен сунушум ошол. Ошону мындай реклама кылып туруп киргизип коюш керек. Рахмат. Чоң рахмат.